мазһаб кармаштын зарылчылыгы, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да баса белгилеп айтып кеткен: "Савву суфуфакум ва ла тахталифу фаяхталифа кулубукум." Пайгамбарыбыз дайым намазга турганда биринчи аркадагы коомду сафтарын тегиздетип туруп, сафка тегиз тизип туруп, анан намазга ниет кылат эле. Силер сафта турганда бириңер алдың, бириңер кийин болуп турбагыла, тегиз тургула. Эгер ошентип бириңер алдың бириң кийин тура турган болсоңор, анда жүрөгүңөр да ошондой алдың кийин болуп калат. Жүрөгүңөр да бири-бириге ынтымактары жоголот. Ошондой эле ынтымак, биримдүүлүк бул намаздан башталат экен. Мисалы намазда турганда бирибиз колубузду киндигибиз астыга койсок, бирибиз көкүрөгүбүзгө койсок, же бирибиз жүрөгүбүздүн үстүгө койсок, албетте ушулар көрүнүшү бири-бириге бир туура эмес көрүнүш болуп, бири-биринин ортосундагы махаббаттар, биримдүүлүктөр акырындап жоголо баштайт экен да. Ошондуктан биз намазды биринчи ошол мазһабтан, бир мазһабтын жолу менен окуй турган болсок, мусулмандардын арасында ошончолук биримдүүлүк, махаббат пайда болот экен. Эми биз неме үчүн Имам Азам мазһабын кармайбыз? Себеби Имам Азам мазһабы бул 14 кылымдан бери келип атат. Пайгамбарыбыздын экинчи кылымында эле Имам Азам мазһабты түзүп чыккан. 14 кылымдан бери биздин ата-бабаларыбыз, алымдар, устаздарыбыз ушул мазһабты кармап, бул мазһаб кала берсе бизге салттуу дин болуп калган, салт болуп калган. Ошондуктан биз ата-бабаларыбыздын кармап келген динини таштабастан шуларды бекем кармашыбыз керек. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Хайру уммати карни суммаллазина ялаунахум суммаллазина ялунахум." Менин үммөттөрүмдүн эң жакшысы шу менин кылымымдагы үммөттөр деген. Андан кийинги экинчи кылымдагы үммөттөр. Андан кийинги үчүнчү кылымдагы үммөттөр деген. Мана Имам Азам рахматуллахи алейхи ошо пайгамбарыбыздан кийинги кылымда эле чыккан. Демек, эң бир үммөттөрдүн жакшысы ошол кылымда болгон Имам Азам рахматуллахи алейхи ошол кылымдан чыгып атат. Эми биз ошондой пайгамбарыбыз мактап кеткен кылымдагы алымдарды, мазһаб ээлери таштап, азыркы 100 жыл, 200 жыл болгон чыкканга, жаңа чыккан уюмдарга, агымдарга кошулуп кетсек, анда такыр эле туура келбейт. Бул хадиске деле биз каршы келген болуп калабыз.